Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Аргымак телекөрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Байтик кызы Гүлмира. Атам замандан бери жылкы баласын эң ишеничтүү жан жолдошу катары болуп келет. Бүгүнкү каарманыбыз Мирлан Байкенин жылкылары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Менин атым Мирлан Алымкулов. Беловодскунун тургуну болом, Московской районунун. Бул аттын боюнча өзүмдүн бейлеримдин балдары. Ошо аты Аполлон, эки азый. Каяктан алып келдиңиз эле була? Бул өзүмдүн бейимдин балдары. Өзүңүздүн бейиңиздин. Таластан келген айгырдын баласы болчу, Байрак деген айгырдын баласы. Аполлон нападениянын ролун аткарат. Постоянно нападение ойлоп жүрөбүз. Былтыр 2019 3 оюндан чыгып финалга чейин барган күндөр болду. Президентский кубокто финалга чыкканбыз Бакат Талас менен. Ошол боюнча нападение ролун ойнойт, жер улакты да койбойт. Көп эле байгелер кийинип, тай, кой, байгелүү, акча байгелердин баарын утканбыз. Ошол Аполлон деген эмне себептен ат коюлуп калган 2014 ошол жылдары чет мамлекетте Аполлон дегенди ассимилять этип көп жылдан бери жаткан урукту булар изилдеп ошондо алып чыгышканда ошо маалда Аполлон деген ат жаралыптыр дүйнөгө. Анан ошол убакта бул да туулуп калып, анан ошол себептен Аполлон коюп койгон да. Өзүм кулун кезинен бери тарбиялагам. 1,5 жаш кезинен эле станокко коюп, такага көнүп берген да. Бизде известный Беловодскийде Серега Сережка деген орус бар, ошол такалайт Беловодскийде. Московский район полный ошого барабыз. Аполлонго кызыккандар бар. Дагы эле кызыгып жүрүшөт, сатпайсыңбы деп. Анан кийин мен муну 6 ай кезинде балам 3кө толгондо атайын энчилеп койгон тийилбесин депчи. Анан көп эле киши сокулук шаардан бери чалып сурашат, сатасыңбы депчи. Анан жок, энчиленген деп туруп, мен сатып болбойт деп айтам да аларга. Сатылбайт дегенде. Өзүм тетиги таятаман бир бээ келген, ошонун бээнин баласы да. Энчилеп салгам атайын баламачы, сатылып кетпесин деп. 15 бээни караган былтыр. Жакшы жүрүп келди. 15 бээм бар. Токтоп буйруса, могу жаз келаткан жаста Кудайым буйруса, ошолор тууп баштайт ошо бээлерчи. Бул атты көп бала отура албайт. Бул аттан көп балдар кулаган, мен өзүм канча кулаган күндөр болгон. Бул атка саналуу балдар эле отурган. Ошол балдар эле жарашкан. Ушул айылдан Бакыт деген жигит, Байчик деген жигит анан аңарттан болот. Анан өзүм өкүл балам бар, Улук деген. Анан Большевиктен Абдет деген жигит бар. Ошо 3-4 бала эле отура алат да, калган балдар отура албайт. Көлдө 12 ат болгон. 12 аттын баары эле күчтүү болгон. Анан өзүбүз жетекчи болуп баргандан кийин бул атты да аябай бул жок барбайбыз деп балдар айткандан мында алып барганбыз. Анткени 3 оюндан Норуз, 9 май, 31 августтан калбай эле келтабыз Кудайым буйруса. Анан мунун ролу нападение болгондуктан балдар муну калтырбаганга аракет кылышат. Оюнда нападениянын ролун ойнойт, аябай жакшы. Эң ишеничтүү аттардын бири Аполлон. Анан буякта дагы чүй боюнча жер улактардан тай уткан күндөр болгон, аңарыктан. Уш айылдан дагы ойногон күндөр болгон, тоже байгеге илинип, жер улактарга да аябай жакшы. Эңгенде атырылып, чуркап, чарчабастыктан ошол гол салганга аракет кылып, өзүнүн милдетин аткарган күндөр болгон да. Андан кийин жакшы суuткандын күндө аябай жакшы чуркап берет да. Жакшы жанагы ролун жана мисалы нападение болуп атпайбы, ошол голду салганга аракет кылат да. Чарчабай ошол жерден буйтаган жерден буйтап кетип салганга аракет кылат. Ошол анан Кудайым буйруса 7-8 февралда Белек айылында чүй чемпионаты болот. Ошол Кудайым буйруса ойнойт. Кулун кезинде 6 айдын кезинде эле мен кайнымдын акырын сындырган да, ошондо эле. Мөңкүп баягы үйрөтөбүз дегенде. Ошондо мен башка айылда жүргөм, чалып айтышты, ошо Аполлонду үйрөтүп атышып. Мөңкүгөндө кайныңдын акыры сынып кетти, келе кал больницага деп. Ошондо эле мен ошо түшүнгөм, мында бир нерсе бар экенчи. Кээде жана айткан балдарымдын бирөөсү келбей калса, анда защитан ролун ойнойт. Анткени
бул еңген малда аябай катуу чуркайт да. Ошол малда бул эңип, ошол бала күчтүү болуш керек, үстүндө отурган бала. Эңип, ошону дальше көтөрүп кетиш керек да. А эгер ошондой бала жок болуп калса, бул защитанын ролун ойноп калат. Мүчөсү боюнча мына эки аттын, эки алдыңкы колдун ортосу көдөнү деп коет. Кенен болсо жакшы, ичинде жүрөгү чоңураак болот да. Дыханиясы чоң болот. Ат аябай кички да болбош керек. Ат среднем 1.60 тегерегинде болуш керек. Анан мичөлүү болуш керек. Салмактарычы, Салмактары средний аттардын бири болуш керек. Анткени азыркы учурда аттардын чоң аттарда аябай көп. Ошо урулуп калбаганга аракет кылыш керек да. Ошо урулуп калсаң, жыгылып каласың. Ошо аттардын средний болгон жакшы негизи. Кички ат деле көп жактыра беришпейт негизи азыркы оюнда азыр катуу жүрүп атат, көк бөрү сыккандар көп. Уруп койчу болсо удар жеп калышы мүмкүн да кички аттарчы. Средний ат болгон жакшы да, среднийден чоңураак болгон жакшы да. Ошол аттын өзүнүн мүчөсү бар өзү. Кандай ат? Любой көк бөрүчөгө бир карайт, жакса баасын карабай алышат негизи. Өзүм Сагынбаев Белек, Аксу командасынын тренери. Бул ат болсо первый деген ат. Эмеде 2015-жылкы жаска 5ке чыгат. Мунун милдети оюнда көргөзгөн оюнда өзүнүн амплуасы защитник. Аксу команданын составында Норус турнирине катышты. 9-май турнирине катышты. Анан эгемендүүлүк күнүнө карата президент кубокко катышып, ошол оюнда финалга чыктык. 2-орун алдык финалда. Андан кийинки Кыргызстанда Таласта өткөн кичи көчмөндөр оюнунда Чүй областынын сборныйынын катарында Рустам Туналиев менип ошол жактан оюн көрсөтүшүп, көчмөндөрдүн кичи кубогун жеңип келишти. Мындай чоң болгон менен мүнөзү аябай жоош. Ушу 2 жаш кезинен бери, кунан кезинен бери менде тарбиялап. Чоң болгон менен мүнөзү аябай жоош. Икемдүү дейсизби? Икемдүү. Бала кыялда дагы эле бул. Бала кыял. Оюнчуну тандабайт, Жок, оюнчуну танбайт, анткени бул чоң ат, габарит чоң, көлөмү чоң. Каждый бала минип, каждый бала башкара албайт бул атты. Атайын бир баланы дайындайсыздар, улакка салыш үчүн. Ооба, бала да атта өтөтөн келиш керек бул. Келгендеги мүнөзү менен азыркы мүнөзүндө айырма барбы? Ооба, бара-бара барган сайын мүнөзү өзгөрүлүп атат. Кичине кыялдарын көрсөтүп жаңы баштап атат. Улакка көндүргөндө бир кыйынчылыктар болдубу? Ооба, улакка көндүргөндө кыйынчылыктар болду аябай эле. Чоң болгон менен ылдамдыгы аябай катуу. Эми бул ат менен оюнда Рустам Туналиев эле эңди. Негизи башка балдар бул ат менен бою бийик турбайбы, оңой менен эң албаса керек. Мындай эңебиз деп деле башка балдар аракеттенген эмес. Рустам Туналиев 2-3 жол эңип кетти бул ат менен. Мунун атасы гениальный деген айгыр. Эмеден келген, чет мамлекеттен келген. Кайсы мамлекеттен келген? Ошонун эсимде жок. Казакстанга келип, Казакстандан бизге көлгө келип, көлдөн жата келген да, Карабалтага келген. Эми кардарлар чыгып, баасы чыгып калса сатып беребиз. Андай ойдон алып келебиз. Андай ой жок азыр. Сыр болбосо канча баага алдыңыз эле? Муну кунан кезинде $2000 алгам. $2000 алгам, анда миңги эмес, эч кандай үйрөтүлгөн эмес, азоо болчу да.
талаада жайылып жүргөн жеринен эле алгам. Сиз өзүңүз көрүп ушул улакка жарайт деп. Атасын көрүп, энесин көрүп алгам да. Энеси крупский порода. Мурунку Россиядан келген породалар бияктан уже калып, ошонун тукуму калып, уже новокиргизский порода болуп кеткен. Энеси да, атасы да ушундай өңдүү болчу. Аябай эле сырт экен. Атасы дагы эле бар, ошо гениальный деген айгыр, таза кандуу айгыр да. Англичанин менен ирландецтин ортосунан түшкөн айгыр. Гүлкө чабылып жүргөн айгыр да. Ошонун баласы. Естественный эле витаминдерди берет, ошо алма, дарбуз дегендей, сабиз. Негизи аябай эле мындай ийкемдүү жоош окшойт турган. Мындай өзү мындай турганда жоош эле, анан минип анан ары бери бастырганда өнөрү чыгып баштайт да, мындай турганда өзү жоош. Апрелде 2 асый болот. Апрелде 2 асый болот. Азыр 4 кулуну бар. 3 эркек, 1 ургач. Анан буюрса жазда 7 бие туйт. Ошо 7 биени караткам. Ошо 7 бие туйт. Ийгиликтер тууралуу биринчи оюнубуз Ысмылда дегенде Норстан чыкканбыз. Норстан экинчи оюнубузда 3-2 менен Келечекке уткурганбыз. Анан кийин Келечек финалга чыккан. Ушу бизден кийин финалга чыкты. Анан 9-майда болсо Көлгө барганбыз. Көлдөн тоже тор айгырды утуп 8-0 ба 6-0 эсебинде тор айгырды утуп. Анан кийин Көлтөрдө 2-0 утуп атып Келечекте болуп эле кайра 3-2 менен уткуруп коюп, ошо Көлтөр дагы финалга чыгып, финалды уткан. Анан тиги 31-августта эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогунда аяка барып катышып, айерден финалга чыктык. Финалдан Бакубат таласта уткуруп, 2-нчи орун алдык. Эми аттын баары бири-биринен өтүп аткан заман азыр именно Кыргызстандачы, башка мамлекеттер билбейм. Азыр аттар аябай күчтүү. Азыр бул аттан күчтүү, бул аттан слабыйраак деп айтыш кыйын. Адамдан бир 20-30% зависит го, калганы аттын өзүнөн зависит. Если суу тигелип табында болуп турса, ат өзү эле кылат көп нерсеничи. Камчыны деле көп салдырбайт. Азыр ооз башында каты болчу, азыр ооз жакшы болуп калды. Азыр ооз элпек эле. Ойдогудай эле да, азыр ооз. Кайрым деген жерден кайрыйсың, коем деген жерден коюп берет, кирем деген жерге кирип берет. Эми бул баягы жеңил машина менен эле айдаган менен грузовой чоң машинаны айдагандай эле да. Көлөмү чоң болуп атпайбы? Анан чоң атты башкарып миниш кыйын эле да. Мындай чакан орто аттарга мингенге карагандачы. Предпоследний оюнда жана Чолпон Атада президенттин кубогу болгондо ошондо Адилет минди, Адисбек уулу. Рустамдай мине албай, Рустам катуу башкарып минет негизи аттычы. Рустам Тыналиевдей тинч. Алдыда да мындан кандай ийгиликтерди күтүп атасыз? Эми ийгиликтер буга негизи ишенич аябай чоң, үмүтүбүз чоң бул атта. Буюрса жаш да болот, эми жаңы 5ке чыгат, буюрса 2 асый болот. Үмүт чоң бул атта. Эми буюрса сборныйдын, Кыргызстан сборныйынын Кыргызстан намысын коргойт деген аттардын бири деп ойлойм. Менин атым Сейиткулов Чыңгыз. Ушул ак суу командасы менен жүрөбүз. Бул аттын аты Талас деген аргымак. Жашы жазгы 6 жаш. Таластан 4 жаш кезинде сатып алынган. Ошо Талгат деген бир байкеден иштеп жүрүп, ушул аттын 10-15 арасынан тандап алганбыз. 2000 долларга келген. Ошол убакта жашыраак болчам да. Эмне себептен атын Талас деп койдуңуздар? Эми Таластан келген ТТ деп коебуз да бул ат негизичи. Анан кыскарт. Оюндарга Талас деп чыгып жүрөт. Таластан келген деп ошо
ээсинин аты калсын деп ээси аябай жакшы көргөн аттардын бири болчу экен. Андан кийин ээсинен да бирдеке калсын деп ошо талаштап койгонбуз. Оюнда эмне кызмат аткарат бул? Оюнда бул универсал ат десек деле болот. Негизи бул көбүнчө чабуулга басым жасайт. Күлүктүгү менен айырмаланат. Улакты эңгенде жакшы ылдамдыкта аябай бата алат. Ургандар дагы ошо коргоого жакшы. Атасы Кара Суур деген айгыр болчу. Ынтымак командасында ойноп кеткен мурун. Ошо Бузу деген байкенин аты. Энеси болсо гүлүккө чабылып жүргөн таза кандуу беги энеси. Ат кандай көндүрсөң ошондой сага ээсине кандай чылап берет. Ат менен бала жарышса оюн жакшы жүрөт. Оюнчусу жарашса, Оюнчусу жарашса. Тандайбы, бала тандайбы? Бала тандайт. Буга ыкчам бала керек. Чапчаң мындай улакты бат эңип, бат кыймылдаган бала керек. Ылдамдыгы аябай күчтүү. Ылдамдыгы аябай орусча айтканда резвый да. Адамга өзүбүзгө жакын эле, ушу чочун кишилерге бир аз чочулап турат да. Бул клеткага киргенде дагы башка адамдарга көп кармап бербейт. Артын тосуп, башын бербей, жүгөн солдурбай ушундай эмес бар да. Өзүбүзгө минген балага баккан адамга жакын эле, жош эле. Бул көбүнчө оюндардын астында эс алуу учурунда оюндар жок кезде, мисалы жайында, чилдеде же кышында оюндар, чоң оюндар жок кезде ошондо багууга киргизебиз. Багууга киргизип 2 айдай ошо багылат. Анан чучугу толгондон кийин суут баштайбыз. Акырындан 1,5-2 айда ат формасына кирет. Багууга деп калдыңыз. Ошол учурда жем-жептөр мындай көбөйүп эметеби, көп бере баштайсыздарбы? Анда деле өтө деле көп берилбейт. Нормасын көбөйтүп кичине көбөйөт режим менен да. Аткы деле адамдыкы деле спортсмендер режим менен кармашат да. Булар деле ошондой эле, спортсмен балдардай эле бул деле. Режим кармап, ар кандай витаминдер берилет. Жайында арбуз жешет, кышында сайыс берилет. Оюн учурунда бул ошол күтүүсүз жерден ошол чыгып кетиши мүмкүн. Ошо күлүктүгү менен аттарды ашып барып же атаандаштын аты казанга кетип баратканда бул ат менен ошо коргонуу жагынан жетип барып, ылдамдыгы менен жетип барып улакты салдырбаганга ошого да жакшы да. Өзү дагы улак тийгенде үстүндөгү балага ат казанга жакшы барат да. Өзүм бир оюнда минип жүрүп үстүнөн кулап калып, үзөңгүдө бутум калып калган. Ошондо токтоп калган да, сүйрөп кеткен эмес. Бул атты өзүңүз да минип булакка түшөсүзбү? Өзүбүз да минебиз. Командада башка балдар минет. Өзгөчөлүктөрү мүнөзү да бир аз оорураак. Жем чөп жегенде да тандап жейт. Мындай начар чөп берсең жебей коет. Ошондой эмелери бар. Мындай мүнөзү. Оюн учурунда дагы аттардан коркпойт. Кээ бир аттар бар, оюндан коркуп, оюн талаасына чыкпаган күндөр болгон практикада. Бул аттын андай жок, артка вообще тайманбайт, астыга. Жүрөгү урчу экен. Жүрөгү урчат экен. Мен өзүм жашыраак кезимде атка деле көп кызыкчу эмесмин. Өзү чоң атам улакчы болчу экен. Чоң атам ошол Чоң атаңыздан өткөн турбайбы? Чоң атамдан өтүп, атам деле көп улакка кызыкпайт. Атам өзү футбол менен машыкчы. Өзү деле футбол ойнотчубуз, анан атка кызыгып кеттим. Ошо 4-5 жыл болду азыр үйдө ат кармап, ат жок. Жылкылар менен. Жашообуз ат менен, кышы жай ат менен ошол. Ат менен турбасак эмелер болуп турат, ат сагынып. Бул эми ат бакканда деле, ат баккан адамдар түшүнөт болуш керек. Мында эч пайда деле жок. Каражат жагынан чыгым эле болбосоң бул аттан атка сүйүүгө деймин, намыс. Эргүү алат экенсиз да, эргүү алабыз. Ошо командага, ошо өзүбүздүн жерибиздин намысы үчүн деп командага чыгып, ошого даярдап, оюндарга чыгып жүрөбүз. Талас жергесинен ушу оюндарга жаңы алып чыкканда бул атты сурашкан.
кайра үскө бергиле саткыла булатты сатып турган элебиз жок. Бул келечек алдыда булаттын өзүнүн намысы үчүн деп чабалдадыбыз атты. Сыр болбосо канча алдыңыз эле? Булатты $2000 алгам, 4 жашында. Анда оюнга чыга элек болчу. Жашыраак болчу, бир аз көрүнбөй жүргөн да. Анан биз алып таптап аны оюнга чыгарып баштагандан кийин ушу сурап башташты. Бияктан деле өзүнүн жерден деле сурашкан келип. Булаттан айттым, ушу баасы жок, сатылбайт деп. Буюрса биздин команда ушу жаңы жанданып чыкканына 1 жыл, 1 сезон ойнодук. Кийинки жылкы буюрса жакшы пландар бар. Жогорку лигага өткөнбүз былтыр президенттин кубогунан финалист болуп. Ал жактан дагы аякта үчтүү командалар бар. Сары Өзөн, Ынтымак, Достук деген. Ал Кыргыздын эң алдыңкы командалары, ошолор менен тирешип, алардан оюндун тажрыйбасын алып, ошол команданы өстүрөбүз деген ойлорубуз бар. Мен Аксу командасында 10 катар санында ойнойм. Атым болсо Айбек. Жекеме-жеке оюнчусу болом. 9-майда жекеме-жекеге түшүп, ошо ортодон алып чыкканда капитаныбыз Арзыматов Автанил жардам берген. Ошол аркылуу салып кеткен голду. Ык менен болот оюн. Күчкө, аерде күчкө салган эле болбойт да. Аерде ык керек, болсо атты ойното билиш керек, кандай кайрып, кайерден салып кетиш керек. Мен ушу улакка кички кезегимден эле кызыкчумун. Айылда жүрүп, айылда чоңойгондун себеби мал менен чоңойгон. Айылдан эшек минип, ошол тайларды минип, ошентип жүрүп эле кызыгып, байкелерди көрүп кызыкканбыз. Ошол аркылуу эле оюн улакка кызыгып кеткен. Эми улакчы болом дегенден кийин көбүрөөк ат миниш керек. Ат минген киши эле көбүрөөк ат минип, улак тартса эле ошол эле. Бүгүнкү берүүбүздө Көкбөрүнүн Аксу командасынын жылкылары жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат жеткире алдык деген жакшы ойдойбуз. Кимдир бирөөлөрдө ушундай асыл тукумдуу жылкылар болсо, биз менен байланышсаңыздар болот. Кийинки көрсөтмөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.